Assalamu алейкум достор. Медициналык талкууну кайрадан улантабыз. Дээрлик 10 жылдан бери ушул тармакта билим алып келе жаткан болсом дагы алган билимдерим айсбергдин үстүңкү гана бөлүгү экендигин сезип таң калып отурам. Чындыгында билим алууда эч кандай чек болбойт. Жана эң кыйын иш дагы эле ушул деп ойлойм. Анткени мында акылды көбүрөөк ишке салууга туура келет жана андан дагы кыйыны ошол алган билимдерди иш жүзүндө колдонуу. Сиздер менен буга чейин ар кандай темаларда сөз кылып жана алардагы ошол алынган билимдерди кантип колдонуу боюнча дагы сунуштарды айтып келгенмин. Бүгүн дагы сиздерге бир топ пайдалуу боло турган сунуштарды айтып өтмөкчүмүн. Медициналык окуу жайда окуп жүргөндө биз көбүнчө ошол оорулардын келип чыгуу себептерин караганда эң негизги себептердин катарына ар дайым ушул стресс кошулчу жана ал убакта анча түшүнөрчү эмесмин жана ошол молекулярдык деңгээлде бардык нерсени эми бардык нерсе дебейин, көп нерсени билгенден кийин, окугандан кийин ошол оорунун келип чыгуу себептери катары ошол стресс экендиги чындыгында белгилүү болуп турат. Мен өзүмдүн көз карашымда дагы жана ошондуктан сиздерди стресстен арылууга жардам бере турган айрым гана сунуштарды айтып өтмөкчүмүн. Жана бул сиздер үчүн өтө пайдалуу болот деп ойлойм. Анткени дарыгерлер ошол пациенттерине келген пациенттерге мисалы бир тармактагы дарыгерлер окшош эле сунушту бардык пациенттерге бере бериши мүмкүн, бирок чындыгында ар кандай мүнөздөгү, ар кандай өзгөчөлүктөргө ээ болгон мүнөзү, табияты ушундай бири-бирине окшобогон адамдар болот дагы. Жана ошондой эле иммунитеттин деңгээли дагы ар кандай болушу мүмкүн. Ошого жараша өзүнө гана таандык бир дарылоо ыкмасын сунушташ керек болот, бирок көбүнчө дарылоо ыкмасы дээрлик бирдей болуп калат. Жана андан ушундай кырдаалда эч дегенде адам стресстен арыла турган болсо дагы ошол дарылоо ыкмасына кошумча өтө жакшы дарылоо катары адам өзүнө жардамчы болуп калат деп ойлойм. Жана эгерде сол эле адам ушул стресске көп кабылбай өзүн өзү сактап кала турган болсо, ошол дарыгерге жетпей деле өзүн өзү жакшы сактап оорубай жүрө бериши мүмкүн. Ошондуктан мүмкүн болушунча стресстен арылууга аракет кылыңыздар жана ал боюнча ар кимдин өзүнүн көз карашы же болбосо аракеттери болушу мүмкүн. Мен дагы сиздерге бир топ мисалдарды келтирип өтмөкчүмүн. Стресс болгондо эмне кылуу керек? Биринчиден көп окумуштуулар сунушташкан кагаз жана ручканы колдонууну. Ага ылайык сиз өзүңүз бир дептерди ачып аласызбы же жөн эле кагазды аласызбы, колго аласызбы, кээде гана ошого олтурасыз дагы оюңузда болуп турган баардык нерселерди жазып чыгышыңыз керек болот. Ошондо мындайча айтканда мунун пайдалуу жагын сиздерге түшүндүрүп кетсем, мисалы үйдүн ичине мусор толуп кете турган болсо же болбосо короңуздабы же отоо чөптөргө өсүп кеткен учурда ошол нерселерди тазалап коюу аркылуу ошол жердеги тартипти бир топ жөнгө салып коесуз. Ошол эле адамдын мээсине дагы маалыматтар, ар кандай жакшы жаман маалыматтар толуп кеткенден кийин ал ушунчалык бытырандыга окшош болуп калат дагы сизди көп кыйнашы мүмкүн. Ар кандай чачыран ойлор мээңизди каптап. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткан го, ашказан менен мээни салыштырганда ашказан акылдуураак келет. Анткени ал өзүнө жакпай турган нерселерди сыртка чыгарып салат. Ал эми мээ болсо андай кылбайт дагы, баардык нерсени кабыл ала берет. Чындыгында бул өтө туура пикир. Мээге канчалык көп маалымат келсе дагы ал баарын бирдей кабыл ала берет дагы бизди кыйнашыбызга себепчи болуп калган нерсе ошол өзүбүздүн ойлорду көзөмөлдөй албай калышыбыз болуп калышы мүмкүн. Жана ошонун натыйжасында стресске дагы кабыл алабыз. Мында бизге эң жакшы жардам бере турган нерсе ошол өтөдө айтып өткөндөй жазуу ыкмасы. Мен өзүм дагы бул ыкманы абдан үнөмдүү десем болот, же болбосо жакшы колдоном. Мисалы айына бир жолу дейинби же болбосо бир 2 айда бир жолу атайын бир күндү коротуп шаардын кайсы бир бурчундагы
ашканага барам дагы, ашкана эмес, кафеге барып туруп, ошол ыңгайлуу орун таап, эч ким барбай турган четки орунга барып олтурам дагы, ойлорумду жазып чыгам жана келечек пландарды дейинби шагылып, мээнимде болуп турган баардык ойлорду ошол нерсеге жазып чыккандан кийин өзүмдү кыйла жеңил сезип калам. Жана бул менин оюм эмес, окумуштуулардын ою. Бул нерсени колдонуп көрүңүз бир жолу болсо дагы. Экинчиден, стресс болгон учурда ошол кырдаалга көнгөндү үйрөнүш керек. Улуу жазуучу алхимикти жазган Пауло Коэльо өзүнүн көз карашында адамдар өзүнүн ошол турган же болбосо туш болгон кырдаалына эч көнбөй жашап, ошол нерсеге көнө албай жүргөндүктөрү алардын эң чоң маселеси экендигин ушинтип белгилеп өткөн. Чындыгында биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жашоодо ар кандай нерсеге туш болобуз. Мисалы, бир саат жакшы жүрсөк, экинчи саат начар жүрүшүбүз мүмкүн. Маанайыбыз өзгөрүп турат, ар кандай шарттарга байланыштуу. Жана ар дайым жакшы көрүү чындыгында кыйын. Ошого ылайык, эгерде сиз кандайдыр бир чоң көйгөйгө туш болсоңуз деле, жакшы жүрсөңүз деле, ошол кырдаал сиз үчүн өтө, мындайча айтканда, пайдалуу деп кабыл алышыңыз керек. Балким муну сыноо катары кабыл алсаңыз, мусулман катары сиз үчүн өтө жакшы эле жетишкендик болот. Чындыгында баардык нерсе биз үчүн сыноо экендигин унутпашыбыз керек. Ошентип дагы стресстен бир топ жеңилдейбиз. Жана денеңизге көңүл бура турган болсоңуз дагы стресс сизден бир топ алыстайт. Денеңизге кантип көңүл бурам десеңиз, ал үчүн спорт дебей эле коеюн, дене көнүгүүлөрүн жасоо. Баштан баштап бутка чейин баардык түрдөгү көнүгүүлөрдү мүмкүн болушунча көбүрөөк 10-15 мүнөт өзүңүздү кыйнабагандай деңгээлде көнүгүү жасасаңыз дагы өзүңүздү бир топ эле жеңилдеп каласыз. Балким муну колдонуп деле жүрсөңүз керек. Бул дагы стресстен сизди жакшы эле сактайт. Жана дагы Магия утра деген китепти окусаңыздар керек. Таңкы убакыттын сыйкыры деген. Анда болсо адам өзүнө жаккан нерсеге убакыт табыш өтө кыйын. Ушундай кырдаалда күнүнө 1 саат болсо дагы өзүнө убакыт табыш үчүн эртең менен 1 саат эрте ойгонуп, өзүнө жаккан нерселерден алектенип алсын. Балким окуйт, балким жазат, балким машыгат, же балким кандайдыр бир башка иш аракеттерди кылат. Балким интернетке корототтур ошол 1 саатын. Ошентип өзүңүзгө күнүнө эми 1 саат дебейин, балким жарым саат болсо дагы күндө тура турган убактыңыздан эрте ойгонуп, өзүңүзгө көңүл буруп ала турган болсоңуз, бул дагы сизге абдан жакшы жардам берет. Жана ошондой эле өзүңүзгө жаккан нерсе деп айттым, хобби дейбиз. Ошол хоббиге убакыт табыш чындыгында кыйын. Азыркы убакытта убакыттан баалуу нерсе калбай калса керек. Баардык нерсени, мисалы, кино көрөм десеңиз дагы баардык түрдөгү сизге жаккан кинолор бар. Китеп окуйм десеңиз дагы баардык китептер бар. Эмне менен алектенем десеңиз, ушунчалык баардык нерсе жетиштүү, бирок бир гана убакыт жетишсиз. Ушундай кырдаалда эртең менен балким таң ата элек 1 саат мурда ойгонушуңузга туура келер. Ошентип өзүңүзгө жаккан нерсе менен алектенип стресстен арылыңыз. Жана дагы биз өткөн чак менен жашайбыз жана келер чак менен жашайбыз. Ушул эки көйгөй дагы бизди өтө кыйнап келет. Мисалы, өткөн чактын көйгөйлөрү эстеген сайын, мисалы, мурда кылып койгон кандайдыр бир туура эмес иштериңиз сизди өзүңүзгө болгон ишенимиңизди төмөндөтүп кыйнай бериши мүмкүн. Ушундай кырдаалда эң жакшы ыкма бар. Ага ылайык, эгерде сиз мисалы бүгүн бир ката иш кылып койгон болсоңуз же туура эмес сөз сүйлөп алган болсоңуз, өзүңүз убада беришиңиз керек. Мен ушул ишти экинчи аткарбайм деп. Өзүңүз убада бергенден кийин чындыгында бул өзүңүздү кечирүү катары эсептелинет дагы. Жеңилдеп каласыз. Буну мусулмандарда, эми бизде тооба келтирүү деп айтсак, туура болбой калат экен, бирок ошол нерсени эми чындыгында күнөө катары дагы эсептелсе, сиз кылган нерсе, анда тооба кылып коюу керек. Жана бул нерсе бир жагынан күнөөңүздү кечирет, экинчи жагынан
ошол нерсеге болгон сиздин ошол азапталышыңыз токтойт жана өзүңүздү кечирип башка ал нерсеге кайтпай каласыз. Албетте өзүңүзгө убада берип катуу турсаңыз. Жана дагы өткөн чактын коркунучу бул көбүнчө материалдык коркунуч болуп калышы мүмкүн. Келер чак чындыгында коркунучтуу сезиле берет. Эртеге эмне болот, бир жылдан кийин эмне болот? Ушул нерселер көбүнчө кыйнап келет. Ал мындай кырдаалда эмне кылыш керек? Ушундай кырдаалда дагы мисалы сиз эртеңки күнүңүз үчүн жана бүрсүнкү күнүңүз үчүн колдон келишинче бүгүн аткарышыңыз керек болгон баардык нерсени кылдыңыз. Эми сиз мындан ашык эч нерсе кыла албагандан кийин андан ал убакыттан коркуунун өзү мындайча айтканда акмакчылык болуп калышы мүмкүн. Чындыгында келер чактан коркуштун эч кереги жок. Эгерде сиз ал убакыт үчүн колдон келген баардык нерсени кылып жаткан болсоңуз, ошол нерсеге дагы көңүл буруп коюңуз. Стресстен ушинтип арылса болот. Бул албетте менин сунушум. Бирок балким сизде башкачараак ойлор бардыр, башкачараак сунуштар бардыр. Жана дагы бир нерсени айтышты унутупмун. Уйку жетишсиз болгондо дагы адам көп стресс болот. Ар дайым дебейин, жумасына бир жолу болсо дагы абдан жакшы тоюп уктап алсаңыз сизге абдан жакшы жардам берет. Бүгүнчө сиздерге жеткиргим келген ушул. Буюрса кийинкиде мындан караганда пайдалуураак жана дагы да түшүнүктүүрөөк болгон материалды чыгарган аракет кылам.